Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бешенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Бишкектин четиндеги Комсомол айылына келдик. Бул болсо Сокулук районуна караштуу. Жана бул жерде өзүңүздөр көргөндөй биз 2 кабаттуу болгон чоң үйдү кардарыбызга салып берип жатабыз. Бирок бул үйдүн негизги башка үйлөрдөн өзгөчөлүгү эмнеде? Ал десе болсо, бул үйдү биз ипотекалык кредит менен салып берип жатабыз. Мисал катары бизден ар бир кардарыбыз болбосо дагы 50% кардарыбыздан көбүнчөсү бизден биринчи эле суроосу ипотекага курасыңарбы, рассрочкага курасыңарбы деген суроону бизге берип келишет да. Ошол себептен ушул жөнүндө айтып берели дедик. Мына могул артыбызда турган 2 этаж үйдү бүгүнкү күндө курулушу жүрүп, азыр межэтажный перекрытиясы биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу жасалып атат дагы. Кудай буйрса, ойдогудай болсо, бир жуманын ичинде наркы беркиси менен 2 этаж тең бүтүп, уже чатырын коюп баштайбыз да. Бул кардарыбызга дагы бир жолу баса белгилейм, ипотекалык кредит менен салып берип жатабыз. Ал эми ипотекалык кредитти кантип алат, силер кыласыңарбы деген суроолорго биз силерге бүгүнкү видеодо көрсөтүп, түшүндүрүп берели деп чечтик. Мисалы, бул кардарыбыз сиздей эле үй салдырайын деген дагы, бирок тилекке каршы өзүндө дагы тийиштүү деңгээлде каражаты жок болгон да. Анан биздин офиске келген дагы, офиске келип, байке бизден силер рассрочкага курасыңарбы, мен рассрочкага салдырайын дедим эле, бөлүп төлөп бере алам деди эле. Анан биз айтканбыз, жок байке, бизде түз өзүбүздө тилекке каршы рассрочка жок. Түшүндүрүп бергенбиз. Себеби дегенде биз рассрочканы өзүбүз башташ үчүн, мен дайыма эле айтып кетем, биздин кассада 5 миллион доллардан 10 миллион долларга чейин акча накталай түрдө туруш керек экен да. Ошондо биз анан силерге рассрочка иретинде куруп берип баштасак болот. Себеби дегенде курулуш өзүңүздөр билгендей кымбат нерсе, акча бат эле тарап кетет дагы. Анан ал акча жок болуп кеткенден кийин курулуш баарыныкы бир моментте токтоп, Кыргызстанда баарыңар билгендей чоң бир ушундай үй салып беребиз деген нерселер аягында арты жаман менен бүтүп жатат. Ошондой маселе жаралбасын деп биз дагы ошон үчүн рассрочканы баштай албай жатабыз. Себеби дегенде бизде андай тийиштүү акча жок. Ошол себептен кардарыбызга түшүндүрүп бердик эле. Кааласаңыз ушундай банктарды кыдырып көрүңүз, изилдеп көрүңүз. Кааласаңыз коммерческий банктардан алыңыз. Коммерческий банктардан болбосо, мамлекеттик ипотекалык компания деген бар, баарыңыздар угуп билип жүргөн. Ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын ИСЖ деген программасы бар да. Индивидуальное строительство жилья деп чечмеленет. Ал программада болсо доступный жилье деп коет. Ошол программанын алкагында эгерде сиз Бишкекте болбосо участкаңыз, жана Ош шаарынын ичинде болбосо, бүткүл башка региондорго бериле берет. Бүгүнкү күндө да берилип жатат. Ал жерде болсо сиз эгер мамлекеттик кызматкер болсоңуз 4% менен берилип жатат. Ал эми сиз мамлекеттик кызматкер эмес болсоңуз 8% менен берилип жатат. Ошол себептен сиздин да шансыңыз бар. Эми бул кардарыбыздыкын жөнүндө айтып берсек, кардарыбыз бизге келген. Бизге келип ошол нерсе жөнүндө маалымат алып, анан банктарды кыдырып көрөйүн деп чечип, анан банктарды кыдырып баштаган да. Кыдырып баштаса, бир банкка киргенде эле, Айыл банкка кирген экен, Айыл банктын бир филиалына кирсе, бизге 15 күн ичинде документтерин даярдап жеткизсеңиздер, биз сиздерге акчасын бөлүп бергенге даярбыз. Биздин мындайча айтканда талаптарга сиздин заработный платаңыз, айлык маянаңыз, залоговый имуществоңуз, жана ошондой эле өзүңүздүн мындайча айтканда өздүк салымыңыз баары бизге туура келет экен деген себептен, анан 15 күнүн ичинде биз өзүбүз тараптан байкебизге проектин чийип, сметасын чыгарып, договорун түзүп, өзүбүздүн лицензиябызды берип туруп байкеге тапшырып бергенбиз. Байке болсо банкка барып берген, айтылгандай эле 15 күнүн ичинде мындайча айтканда маселе чечилип, биз азыркы күндө курулушун жүрүп жатабыз. Азыр эми мен силер жөнүндө стройка жөнүндө кичине бир маалымат берип кетейин. Эгер силерге үй жөнүндө маалымат берсек, кардарыбыз бизге фундаментин өзү даярдап берген. Себеби дегенде фундамент мурда башка таптакыр башка үйгө пландалып куюлган экен дагы. Анан бирок ошол бойдон фундамент турган экен куюлбайчы. Курулуш башталбай. Анан ипотекасы чечилип кеткенден кийин, анан биз фундаментти болсо өзүбүздүн үйгө ылайыктаганбыз да. Мынакей могул жерге киргенде чакан крыльцосу болуп калат. Крыльцодон түз киргенде болсо, мындай болгон чакан тамбур да. Азыр бул жерде жумуш кызуу жүрүп жатат. Ал нерсеге көңүл бурбаңыздар. Мынакей бул киргенде негизги коридор. Ушул жерде экинчи этажга көтөрүлгөн лестничный площадка бар, санузел бар, бул жагында кенен кухня бар.
конок тосуучу бөлмө бар, жана ошондой эле ата эненин уктоочу бөлмөсү бар да, жана экинчи этажга көтөрүлгөндө дагы бир санузел кудай буюрса, жана 3 уктоочу бөлмө болот. Анан эми мынакей бул жерге келсеңиздер, үй бул жерге отуруп атат, 8ге 10 болгон ченемдеги. Анан бул жерде болсо, абдан менен өзүнчө площадка болуп жатат. Бул жер болсо, кудай буюрса, кардарыбыздын келечегинде планы боюнча ушул жерди мындай летний терраса деп коебузго, барбекю зонасы, ошол эле мындайча айтканда ушул жерде жайкысын чай ичип, тамак ичип, шашлык бышырып, үй бүлөсү менен кенен эс алган жер кылган жатат да. Эгер сиздикинде фундаментиңиз куюлуп калган болсо, бул Кардарыбыздыкындай, анан сиз толук кандуу акчаңыз жок, бир какой-то бөлүгү эле болуп, өзүңүз ойлонуп кандай кылсам деп жүргөн болсоңуз, эгерде сиз кичине аракет таштап койсоңуз, сиз деле ушул Кардарыбыздай болуп үй салдырып алганга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок ал мүмкүнчүлүктү ишке ашырыш үчүн биз эмес, сиз биринчи кадам ташташыңыз керек. Сиз кадам таштасаңыз, биз өзүбүз тараптан колубуздан келген иш кагаздарын дайындап бергенге даярбыз. Азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз процедурасы боюнча дагы кичине кененирээк маалымат беребиз.